Сиздин да ушундай интервьюларыңызды көрүп алып, айрымдар айтып атат, президентке кеңешчи болсо болмок экен, же болбосо премьер-министр болсо болмок экен депчи. Сиздин ушундай кызматтарга барып, элге кызмат кылып берүү ниетиңиз барбы? Фейсбукта дагы аябай мындай мен албетте ыраазымын. Катардагы жарандарга көп жазып, лайктар дагы аябай көп болуп, ушул чоң кызматтарды аташып айтышып атат, ушул жака барсаң болот эле депчи. Бирок мен ойлойт элем, ар ким өзүнүн күчүн туура баалаш керек да. Мен премьер-министр боло албайм азыр. Премьер-министр болуш үчүн ал үчүн чоң таасирдүү саясий фигура болушуң керек. Экинчиден мен ойлойт элем, ал кызматты мага эч ким сунуштабайт. Негизи өзүңүздү кандай кызматтан көрө аласыз? Эң биринчи мен үчүн эми шарт эмес, кызматка эптеп эле баруучу. Мен ойлойт элем, ушу кыска ченелүү өмүрдү Кудай Таалам бергенден кийин мындай өткөндөгү акыныбыз кайтыш болуп кетпедиби, Элмирбек Иманали. Анан бир немесин интервьюсун окуп калдым, абдан жакты айтканы. Ушул ченелүү кыска өмүрдү аябай маянаптуу, натыйжалуу өткөргүм келет депчи. Бул тууралуу Эйнштейн да айткан. Стремись не к успешной жизни, а стремись к осознанной жизни. Мен үчүн ушу бир турмушум маңыздуу болсо деген эптеп эле кызматка барыш эмес. Анан эми, конечно, эгерде ушундай оор акыбалда, эгер мен өзүм туура деп эсептеген пайдам тие турган жер болсо, мекенге кызмат кылууга любой эле катардагы мекенчил жаран катары мен даярмын. А бирок эптеп эле бир майлуу сүттүү жерге барып отур деген ал мен үчүн эмес. Эгерде чынында колуман келе турган, мекенге кызмат өтө ала турган, жардам бере ала турган, ошол участокты реформа кыла турган жер болсо, мен, конечно, катардагы патриот жаран катары мекенге кызмат кылууга даярмын.